24 карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Мамлекеттик ооруканалардын жетекчилерине жеке клиникаларда иштөөгө тыюу салынды. Президент Садыр Жапаров жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө кол койду. Документ 3 февралда күчүнө кирет. Өзгөртүүлөргө ылайык мамлекеттик ооруканалардын жетекчилерине бир эле убакытта жеке клиникаларда да иштөөгө тыюу салынат. Бул талаптарды аткарбоо алардын 10 иш күнүнүн ичинде ээлеген кызматынан бошотулушуна алып келет деп жазылган документте. Документтин авторлорунун пикиринде мындай чара коррупциялык схемаларды азайтууга, коомдун дарыгерлерге болгон ишенимин жогорулатууга жана медицинанын сапатын жакшыртууга жардам берет. Алар мама ооруканалардын жетекчилери бир эле учурда жеке клиникаларда иштегенде коомдун жана мамлекеттин саламаттык сактоо тармагындагы кызыкчылыктарына, жеке кызыкчылыктары каршы келген кырдаалдарга туш болушу мүмкүн экенин белгилеп жатышат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык Кыргызстанда 193 мамлекеттик медициналык мекеме бар. Кадырбек Атамбаев менен Раиса Атамбаева кайрадан суракка чакырылды. Бул тууралуу Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Кадырбек Атамбаев Facebook барагына жазды. Маалыматка ылайык Бишкек шаардык милициясы Кадырбек Атамбаевди бүгүн саат 11:00 Алим апасы Раиса Атамбаеваны 14:00 суракка чакырган. Бирок милиция бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Кадырбек Атамбаев апасы менен 2 күн мурда эле күбө катары сурак берип чыккан. Бул сурактын кайсы ишке байланыштуу экени азырынча белгисиз. Добуш сатып алуу иши боюнча буга чейин партиянын мүчөлөрү Жанна Саммышева менен Анарбек Каттаганов күбө катары суралган. Андан соң күч органдары алардын партиялашы Эрмек Эрматовду кармап кетип, майда бейбаштык айыбы менен 3 суткага камаган. Ошол эле иш боюнча партиянын лидери Темирлан Султанбеков, мүчөлөрү Ирина Карамушкина жана Роза Түрксебер учурда камакта отурушат. Партия былтыр ноябрда Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан четтетилген. Депутат Масабиров Баңгизатка каршы күрөшүү үчүн телеграм-каналдарды бөгөттөөгө чакырды. Депутаттар парламенттин 23 январдагы жыйынында жаштардын арасында Баңгизаттын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүүгө багытталган мыйзамдык актыларга киргизилген өзгөртүүлөрдү экинчи окууда кабыл алышты. Талкуунун жүрүшүнө депутат Таалайбек Масабиров Баңгизат каражаттарынын көбүн телеграм-каналдар аркылуу сатып алса болоорун айтып, аларды бөгөттөөнү сунуштады. ИИМ башчысынын орун басары Нурбек Абдиев мекеме Санарип министрлиги менен биргеликте мессенджердеги айрым каналдарды бөгөттөө маселесин чечип жатканын айтты. Кактус медиа басылмасынын маалыматы боюнча Телеграмдын өкүлдөрү кыргыз депутаттарынын мессенджерин бөгөттөө сунушу боюнча комментарий беришти. Алар платформанын шарттарына ылайык тыюу салынган заттарды сатууга болбой турганын белгилеп, күн сайын атайын адистер мессенджерде мониторинг жүргүзүп, миллиондогон зыяндуу контенттерди өчүрүү менен алектенишерин билдиришти. Кыргызстанда TikTok 2024-жылы апрелде бөгөттөлгөн. Санарип министрлиги соц түйүнгө чектөө киргизүү чечимин УКМКдан келген каттын негизинде кабыл алган. УКМК TikTok балдардын ден соолугуна, психикасына, руханий жана адеп ахлагына зыян келтирүүнү алдын алуу боюнча чаралар жөнүндөгү мыйзамды сактабай жатканын билдирген. Быйыл эгемендик күнүндөгү негизги салтанат Жалал Абад облусунда өтөт. Бул тууралуу Минкабтын башчысы Адылбек Касымалиев Жалал Абад облусундагы жумушчу сапарынын жүрүшүндө билдирди. Анын айтымында эгемендик майрамын Жалал Абад облусунда белгилөө тапшырмасын президент берген. Касымалиев 31 августка карата облуста 30дан ашык ишкана, социалдык жана инфраструктуралык объектилерди ачуу пландалып жатканын кошумчалады. Ал мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына майрамдын жогорку деңгээлде өткөрүлүшүн камсыздоо тапшырмасын берди. Кыргызстанда былтыр эгемендик күнүндөгү негизги салтанат Бишкектеги Ала Тоо аянтында өткөн.